Обращаем внимание, что реализатор здесь без маски. Почему без маски вы? Бет кап кийбей жада калса ортодогу аралыкты сактабай өзүнүн да өзгөнүн да ден соолугуна кайдыгер караган сатуучу Бишкек шаарындагы автоунаалардын тетиктерин саткан базарды текшерген учурда мындай жагдайлар чекеден чыкты. Вот именно что отсутствовала как бы при проверке маска и перчатки. Вирустан сактануунун жол жобосу сатуучуларга көзөмөлдөөчү органдар тарабынан күн сайын эскертилип турат. Бирок айрым жарандар бул талапка кайдыгер мамиле кылып, текшерүүчүлөр келатканда гана бет кабын кие калса, кээ бири чынында илдеттин жайылышына жол бербөөгө тырышат. Адам келгенде мен өзүм мындай кийем. Постоянно маскамен иштейбиз, постоянно перчатка кийебиз, антисептик менен ар клиент келген сайын брызгать этип турабыз. Расстояние прилавка, вот и соблюдаем, так и разговариваем с ними. Негизинен бардык эле базарларда кардарлар ала турган товарды кармалап көрүшөт. Айрым кишилерде вирус, инфекция болушу мүмкүн. Андыктан аралыкты сактоо жана бет кап кийүү менен бирге кол кап эң керектүү нерсе. Мындай коргонуу эрежелери базардын администрациясы тарабынан дагы ар дайым көзөмөлдөнүп турат. Балдарыбыз контроль балдар бар, кыдырып, теңшерип турат ар бир контейнердичи. Помимо этого заезде охрана предупреждать этет. Себеп книжкага эме штамп бурулат, ачылса болот деп. И ош жерден анан эме жүргүзүлөт. Карантиндик чектөөлөр азайып, бизнестин арбын бөлүгү кайрадан иштеши менен коомдук жайларда вирусту жуктуруп алуу тобокелчилиги көбөйдү. Бул арада өлкөдө кооптуу илдетти жугузуп алган жаңы учурлардын саны азайбай жаткандыктан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ар бир райондон түзүлгөн мобилдик топтор көзөмөлдү күчөттү. 21 майдан баштап ачылган 10 күндөн бери эскертүү берилет, күндө текшерилет, күндө 4-тен 5-тен протокол түзүлүп атат. Еще дагы бүгүн 10 күн, 11 күн болсо, 10 күн болсо дагы кайра эле бүгүн дагы эрежени бузгандар арасынан чыкты. Бүгүн да протокол түзүлдү. Санитардык карантиндик режимдерди сактоо боюнча эң биринчи максат бул базарлардын өтмөктөрүнүн ортосундагы кошумча соода сатык кылгандарды жокко чыгаруу болчу. Бирок өзүңүздөр көрүп турасыздар, автоунаалардын тетиктерин саткан бул базардын ар кайсы жеринде мындай суусундуктарды жана чайларды саткан гана учурлар болуп калбаса, бул базардын өтмөктөрү негизинен бош турат. Мамлекет ишкерлерге иштеп, пайда тапсын деп мүмкүнчүлүк берген тизменин ичинде унаа оңдоочу жайлар дагы бар. Бирок бүгүнкү текшерүү учурунда айрым унаа оңдоо жайлары мурдагыдай эле жай баракат, эркин, бет кабы жок жүрүшкөн учурлар да катталды. Мурда бир нече ирет эскертүү берилген болсо, бүгүн протокол түзүлүп, айып салынды. Мен интервью бербей эле коеюн, пожалуйста. 34. Бирок бардык эле унаа оңдоочу жайларда абал бир кылка эмес. Айтылган эрежелерди сактап, талаптарды аткарып жаткан жагдайлар да бар. Жайдын кенен болгонуна карабай бардыгы өз орду менен, кардарларды кезек менен кабыл алуу, аралыкты сактоо жана коргонуучу каражаттарды пайдалануу. Первоначально у нас измеряем температуру у мастеров. Жумушчулар келер менен эле алардын дене табын текшеребиз. Ден соолугу жакшы, өзүн жакшы сезип жатабы? Ошого көңүл буруп жатабыз. Мындай дене табын өлчөгөн жабдык сатып алганбыз. Бизге буга чейин келип эскертүү берип кеткен. Учурда анын баарын так аткарып жатабыз. Бардык жумушчулар бет кап кийип иштешет. Мына антисептик даяр, улам колдонуп турушат. Ишмердүүлүктүн бир катар багыттарын жандантуу ишкерлерден дагы жарандык коомдон дагы социалдык жоопкерчиликти талап кылат. Эл көп жүргөн жайларда күчөтүлгөн тартип болбосо, өпкөнү сезгенткен оору менен күрөшүүдөн натыйжа чыкпайт. Тартипти сактап, колуна перчатки же антисептиктерди колдонуп, экиден ашык адам киргизбей маска кийиңиздер деп суранабыз. Талаптарга акырындык менен көнүп келатат. Адамдар андай түшүнгөн деле бар, түшүнбөгөндөр деле бар эми. Дал ошол түшүнбөгөндөрдүн арасында маршруттук унаалардын айдоочулары дагы бар. Минтип айтып жатканыбыздын себеби бүгүнкү рейд учурунда айрым гана айдоочу талапты аткарып жатканы болбосо, көпчүлүк кичи автобустар санитардык карантиндик эрежелер тууралуу таптакыр унутуп коюшкандай. Маска кийсеңер, маска. Эме саятчы 4-5 киши салса болот деген да негизи. Болбойбу? Мен ар бир киши мен маска деп эметкенге эме жок да, мен жол карап айдашым керек да. Ишин өзүнөн да. Байке туруктага кетип атат го, Иә. Туруктага кетип атат го. О. Маскаңыз кайда? Маска бар. Жаңы эле чечкен.
Биздин чыгармачыл топ съемка кылган 20 мүнөттүн аралыгында аялдамага токтогон ар бир кичи автобустун жүргүнчүлөрү аралыкты сактаган учурду бир да жолу кездеширген жокпуз. Турмуштун шары менен кошо жарандар унаага жанашып түшүп, жармашып чыгып, ортодогу аралыкты эске алган эч ким болгон жок. Айрым жүргүнчүлөр болсо башында эрежени сактап, орундукка гана ылайыктап киши салып жаткан айдоочулар бара-бара эрежени эскерткенди да унутуп калышкандыгын айтышат. Жок, талап кылбай элек. В любом случае они не требуют, да? Ну, как бы я еще с этим не сталкивалась. Нет. Ушул тапта Ордо калаада автобустар менен троллейбустардын каттамдары толук иштеп жаткан болсо, кичи автобустардын 60-70% гана каттамга чыкканын айта кетели. Бирок ар бир каттамдын бригадирлерине жана аларды тескеген фирмалардын жетекчилерине бул жагдай боюнча тезинен чара көрүп, көзөмөлдү күчөтпөсө, коомдук транспорттар кооптуу илдетти таратпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Текшерүү учурунда ар кандай учурлар кездешип атат. Мисалы, водительдер өздөрү маска табынбай койгон учурлар кездешип атат. Пассажирлер түшүнбөй кирип кетип аткан маскасы жок. Ошолорго иш жүргүзүп атабыз. Маскасын тагынтып, водительдерди неметип, маскасын мажбурлап атабыз, маскасын такканга. Ушундай аракеттүү иштер жасап атабыз. Коомдук транспорттардын иши жандангандан бери күн сайын Бишкек шаары боюнча 400гө чукул кичи автобустар текшерүүдөн өтсө, аларга 50дөн ашык эскертүүлөр берилет. Используйте санитайзер, используйте руки, полоскайте здесь санитайзером. Спасибо. Ал эми автобустар менен троллейбустарда абал башкача. Жүргүнчүлөр унаанын алдыңкы гана эшигинен кирип, дароо санитайзерди колдонуп колун тазалашат. Автобус толуп калгыча түшүп калган жүргүнчүлөр жок эсе. Салондогу санитайзерден сырткары ар бир айдоочунун коопсуздук чаралары каралган. Сөзсүз түрдө бет кап, мээле жана антисептик. Бүгүн жумушка чыкканыбызга аябай кубанычтабыз. 2 айдан бери иштебей. Анан бүгүнкү күн жакшы башталды. Ар бир аялдама сайын элдерге эскертип атабыз, кирген элдерге. Аралыкты сактагыла, кире бериштеги санитайзерлерди колдонгула деп. Бул жер болсо троллейбустар токтоочу акыркы аялдама. Айдоочу Тилек Осмонов таң эртек каттамга чыгаарда унааны толук жууп тазалап дезинфекциялайт. Ал эми бир күн аралыгында шаарды 6 рет айлана турган болсо, ар бир акыркы аялдамага келген сайын салонду желдетип, кармагычтарын спирт менен сүртүп турат. Мына мынтип ар кайсы конечныйларга барган сайын дезинфекция кылып, сүрүп тазалап турабыз. Тиги конечныйга 3 жолу барабыз, бул конечныйга 3 жолу келебиз. Ошондо ушинтип тазалап сүрүп турабыз. Ар ким өз үчүн коопсуз болуш керек, аралыкты 1,5 метрден сакташ керек. 25 майдан бери ар бир коомдук транспорттун иши тиешелүү органдар тарабынан көзөмөлдөнүп, эрежелерди бузган тараптарга эскертүүлөр гана берилип келди. Бир жумадай жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринен кийин эми айдоочуларга катуу чара көрүлүп баштайт. Эрежени эске албагандарга айып салынса, чектен чыккан айдоочулар каттамдан чыгарылат. Бул кооптуу кырдаалда ушул маселени жүргүнчүлөрдөн да суранат элем да. Коомдук транспортко кирип алганда, киргенде маска менен киришин. Анткени бул жерде азыр татаал жүргүнчүлөр каяктан чыкканын эч ким кепил бере албайт. Жана жүргүнчүлөрдүн арасында кандай баягы ушул орунду жуктуруп алгандар барбы, жокпу эч ким кепил бере албайт. Ошон үчүн ушул жүргүнчүлөрдүн өзүнүн коопсуздугу үчүн ушул талап коюлган. Коомдук жайларды, маркеттерди, базарларды, деги эле баардык ишкерчилиги жанданган жайларды текшерүү иши кооптуу илдетти толук жеңип чыкмайын улана берет. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.